Кутмандаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан Танк регион жана ошондой эле мен анал паручу Адилет Токтомбетов жана менин кесиптешим. Мен Жазгул Кудайбердиева, Таңкы эфирде сиздер менен амандашып жаткандыгыбызга кесиптешимикөз албетте чексиз кубанычтабыз. Кыргызда учурашпай кеп баштабайт мына ошондуктан бүгүн кесиптешимикөз тез эфирде ар бир телекөрүүчүлөр менен жуманын башталышы дүйшөмбүдө сиздер менен учурашып амандашабыз. Арыбаңыздар. Ооба. Жуманын аптанын эң башкы күнү дүйшөмбү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, иш күнүңүздөр ийгиликтүү башталсын деп сиздерге жакшы маалымат таркалап, бүгүн биздин эфирибизди ачык деп жарыялайбыз. Анан эмесе бизде ушу окуучулар аябай көп бүтүп атат, бүтүрүүчүлөр. Мынакей жакында 30-июнда жалпы республикалык тест түрлөрүнүн дагы жыйынтыгы чыгат экен, Кудайым буйрса. Бардык бүтүрүүчүлөр каяка тапшырам, каяка барам, кандай кесиптин ээси болом деп ойлонуп турган чагы, андыктан бүгүнкү чыгарылышыбызды ушул кесип тандоо жаатына, же болбосо ушу окуучулардын, бүтүрүүчүлөрдүн кайсыл окууга тапшырышы керек, же болбосо кандай кесипти аркалашы керектигине байланыштуу бүгүн эфир болмокчу. Ошого байланыштуу бизге дагы бир коногубуз бар экен. Коногубуз менен тааныштырып өтсөк кандай? Негизи эле быйыл кесиптешим 2024-2025 окуу жылын жалпы республика аймагы боюнча 215 миңден ашык бүтүрүүчүлөр аяктаптыр. Демек, 215 миңден ашык бүтүрүүчүгө сөзсүз түрдө эгерде алар жолун таппай кесип тандоодо кыйналып жаткан болсо, же болбосо бүтүрүүчүсү бар ата-энелер болгон болсо, сиздерге пайдалуу эфирди өткөрүүгө биз аракет жасайбыз. Бүгүн бизде конокто Исхак Разаков атындагы политехникалык окуу жайынын маалымат технологиялар институту, ошондой эле колдонмо математика жана информатика факультети кафедра башчысы Муратталы Жумабаев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы агай. Кош келипсиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Алгач эле суроо, мынакей быйыл 215 миңден ашык окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз турмуш жолун аттанып жаткан экен. Эми көбү деген кесип тандап жаткан чагы. Андыктан ушу окуу жай боюнча бир аз кененирээк маалымат бере кетсеңиз, биздин ушу бүтүрүүчүлөр маалымат алып алышсын. Жакшы. Эми биздин окуу жайдын аты билесиздер, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Исхак Разаков атындагы бул 1954-жылы түзүлгөн, былтыр 70-жылдыгын өткөрдүк. Негизинен бул ошол жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин жалаң эле инженерлик багыттагы адистерди даярдайбыз. Анын ичинде баары эле бар, ушу энергетиктерибиз дагы бар, курулуш архитектура бар, тоо кен технологиясы бар, тамак аш технологиясы бар, жеңил өнөр жай кийим тигүү технологиялары бар, жана IT технология тармагындагы инженерлерди даярдайбыз да. Агай, эми сиз дагы өз убагында ушул окуу жайдын ректору болдуңуз. Анан 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө жалпы 215 миңдин ичинде ошол 9-11 класстарда. Анан сиздерде ошол 9 класстын бүтүрүүчүлөрү дагы бар, болот, лицей дагы бар. Негизи эле ошол бүтүрүүчүлөр эмне үчүн Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайын тандап барыш керек? Балким материалдык базасы жакшыбы, балким теориялык сабактарга караганда практикалык сабактар көбүрөөк өтөлөбү, же тескерисинче ишкерлер менен тыгыз иштешип, баягы практикаларын ошол бир чоң ишканалардан өткөрүшөбү дегеним да. Менин угушум боюнча негизи политехникалык университет бул Бишкектин алдыңкы университеттеринин бири да. Ушул сөзгө кошуласызбы? Туура, дагы кошумчалап койсом болот. Дүйнөлүк рейтинг бар да, дүйнө жүзүндөгү болгон университеттердин баарын чоң масштабта көп көрсөткүчтөр боюнча деңгээлин аныктайт да. Ошондо биз PS рейтинги деп коет. Ошолдо дүйнө жүзү боюнча биздин университет 1200 орунда турат. Азия боюнча алганда, Азияда аябай чоң жерде, Япония 300 рейтингде орунда турат. Орто Азия боюнча 19 орунда турат да. Бул жакшы көрсөткүчтөр. Ал эми быйыл эле жанагы жакында эле окудук, биздин эле улуттук агентстволордун рейтинг чыгарганы боюнча биздин техникалык университетибиз 3-чү орунда экен да. Баракелде. Эми эмне үчүн биздин өзүңүздөр жооп берип койдуңуздар суроого. Анткени инженерлер техникалык университет башка университеттерди эле даярдайт кесиптердичи. Бирок көбүнчө алар ушу теория жагына, илим жагына көңүл буруп, ошо менен чыгарып жибериши мүмкүн да.
Техникалык университеттин өзгөчөлүгү ушу ошондой эле илимий теория жагын үйрөтүп, бирок ошо теорияга практика жасаганды үйрөтөт да кол менен. Мисалы энергетиктер жаңы бирдемелерди ойлоп табышат, программисттер жаңы программалар чыгарышат, тамак ашчылар, өнөр жайлары жаңы тамак технологияларын үйрөтөт. Түшүнүктүү да иши кылып, биздин инженерлер деген сиз такыр жумушу жок калганда өзүнүн ишин ачып алса болот да. Башкалар ошо илим боюнча эле багыт боюнча иштеп жумуш издеп калышы мүмкүн. Инженерлер, жакшы бүткөн инженерлер өзү ишкана ачып өзү иштеп үйрөнгөн билимин колдонсо болот. Ушул жалпысынан канча жыл окуш керек ушу бир кесипти ээлеп чыгыш үчүн? Азыр билесиздер бар 4 жылдык болуп калды, бакалавр болуп калды. Андан кийин 2 жыл болот дагы, ал магистратураны бүтүшөт да. Магистратуранын кайсы өлкөлөргө башат? Мисалы, менин агам да ошо политехникалык университетти бүткөн, Томскийге барып. Дагы деле Томскийге башабы болот? Туура жакшы жооп бердиңиздер. Мисалы, эл аралык байланыштар деп коет. Бизде могу Россия Кыргыз техникалык университетинин консорциуму деген бар да. Россиялык университеттердин, техникалык университеттердин биздики менен. Азыр Россиянын 34 университети, биздин 8 университет биригип, ошо консорциум бар да, жыл сайын жолугушуп, ошо биргелешип окууну бүтүрүү бул сапатка чоң таасирин берет да. Мисалы, бакалаврлар окуса 2 жыл бизде окуп, 2 жыл ошол жакта. Мисалы, Томскийде бар, Питерде бар, Москвадагы бар, тиги Сахалинден бери бүт Россиянын территориясындагы техникалык университеттер менен договорлор бар. 2 жыл бизде окуп, 2 жыл тиякта окуп келишет. Бакалавр деле 2 жылын бирден окуп, 2 жылын тияктан окушат. Магистратуралар деле 1 жылын бирден окуп, 2 жылын 1 жылын тияктан окушат да. Бул Россия менен болгондо. Бирок ошондой деле келишимдер Европалык университеттер менен дагы бар. Башкача айтканда, азыр ааламдашу мезгилинде ошо аралашып бирине айкалыш келтиртип окуган өтө талап, турмуштун талабы болуп атат. Ага, эми ушул маалымат жана технологиялар институту жөнүндө сөз кылалы. Жакшы. Деги эле эмне үчүн ушу маалымат технологияларын көбүнчө тандашат дейм да. Себеби акыркы жылдарда ушу маалымат технология институтуна аябай көп келишет да, каалоочулар, абитуриенттерибиз. Мен ойлойм, бул кесипти бүткөндөр аябай жакшы айлыктарды алышат. Кайсыл кесиптерди, мисалы, биздин телекөрүүчүлөргө баягы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтып бериңиз. Эми IT технологиянын ичинде ар кандай багыттар бар да. Эң биринчи турат бул разработчик деп коет. Мисалы, ошо программанын негизинде жаңы мисалы оюндарды же искусственный интеллектти деле ошолорду жаратканды жасап турган кесипти даярдашат. Андан кийин азыркы мезгилде анализ больших данных деп коет. Анткени себеби азыр санариптик технология болгондон кийин көп маалыматтар сактала берет да. Саат сайын, күн сайын, жыл сайын, ай сайын анан ошолорду дагы сактаганды, анализдегенди үйрөтүп турган дагы эң изги дата аналитиктер деп коет. Бул дагы өтө көп кездешет. Булар да ошо чоң айлык алчу жерлер да, ушулар керектүүлөр. Анан азыркы билесиздер, кибербезопасность деп коет, ушул эң негизгилер. Менин оюмча ушул багыттар жана башка дагы көп майда чүйдө аралаш, бирине бири айкалышкан кесиптиктер бар да, ошонун тармагында. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул айтыны бүткөндөр мындай онлайнда иштешет да, отуруп алып деле, биякта үйдө отуруп алып деле, тиги Европа менен дүйнө жүзү менен деле иштей беришет. Анткени интернет тармагы билесиздер да, коюлган маселелерди ордунан чыгарып жүрүшөт. Бул да башка кесиптер мынтип албайт да, барып сөз жок, барып отуруш керек, сөз жок, барып кирип чыгыш керек. Бул да кичинекей бир өзгөчөлүгү да. Жана дагы айтыны эметкендер бул бат өнүгүп, үйрөнүп, бат эме алышат да, тажрыйба алышат. Анткени себеби билесиздер да, технология аябай өсүп атпайбы, күнүгө өсүп атпайбы. Мисалы, быйыл окууга кирсе, окууну бүтүп атканда башка технология болуп калышы ыктымал да. Ошон үчүн дагы бир өзгөчөлүгү булар дайыма
өзүн мындай өздөштүрүүнүн үстүндө иштей турган кесиптер болот да. Мына ушул IT тармагында сиз айткандай баягы бат эле алмашып турат, 21-кылымдын техниканын заманы, анан студенттерге билим берүүдө мугалимдер, педагогдор, агартуучулар билимин жогорулатып турабы? Анан сиз айткандай балким ошол сиздердин окуу жайдагы окуган студенттер бир чет жактан келип окутуп, атайын баягы практика үчүн Европадан билимдүү, илимдүү жаштарды чакырат чыгарсыздар, же сиздердин бүтүрүүчүлөрүңүздөрдү? Сырттан келген мугалимдер келиппи ошо политехникалык университетте сабак бере алышабы, берип жатышабы? Жакшы суроо. Сөз жок. Мындай бизде атай эме бар, мындай чакырылган профессорлор деген эме бар, эреже. Аларга өзүнчө ошо эл аралык деңгээлдеги ошол жактагы алган айлыгына жараша төлөп берет да. Келип бир семестр, бир ай келип окуп кетип турушат, бир жылдап да иштеп жүрүшөт. Андай мугалимдер ошо Кореядан да келишет, Түштүк Кореянын, Россиянын белгилүү окумуштуулары келишет. Жана башка дагы биздин өзүбүздүн университеттин атынан дагы ошол жактарга барып, дагы эмесин тажрыйбасын жогорулатып келет да. Анан кийин жанакындай жаңы сабактарды, жаңы технологияларды бергенди үйрөтө башташат да. Андан башка дагы университетте негизгиси ушу эл аралык проекттер деп коет. Ошо билим берүү жагынан, Евросоюздан. Ошондо ар кандай жаңы технология ачканды үйрөткөн проекттер болот. Мисалы биздин кафедрабыз ушу интеллектуальный анализ больших данных деп коет. Биз 3 жыл проекттер жүрүп, ошо Европанын университеттери менен жана башка Өзбекстан, Казакстан университеттери менен биригип, ушу канткенде ушул кесиптеги адистерди даярдайбыз. Анын жана кандай сабактарды өтүш керек, канча сабак өтүш керек, кандай сабактын түрлөрүн өтүш керек, ошонун баарын барып окуп, көрүп, окуткан жерлерине катышып, ушул биздин мугалимдер барып келишет дагы. Ачып, азыр ошонун негизинде жаңы центрлер ачылып, жаңы лабораториялар ачылып, балдарды ошо окутуп атабыз да. Анткени себеби инженердик кесипте техникалык ушу лабораториялык оборудованиялар, материалдык техникалык база менен айырмаланат да. Мисалы, башка вуздарда экономика же математиканы окуганда анда аудитория досканын компьютерлери керек болуп калышы мүмкүн. Бул жакта болсо иштеп аткан, дүркүрөп аткан, болуп аткан чоң өтө кымбат оборудованиялар болушу мүмкүн. Мисалы, бизде Кытай менен болгон байланышууда Лубань деген эмени ачышты. Бир нече миллион доллар турган кызыктуу инженердик лабораториялар ачылды да. Бул компьютер эмес, мындай кубулуштарды, тоо кен тарабындагы суу, гидротехника жагындагы көп нерселерди ушу көрсөтөт да. Бул дагы мындай сапатын келечектеги болочок боло турган адистердин сапатын көтөрүүгө чоң таасирин тийгизет да. Бизде болсо суроо бар экен, ошо IT тармагын 11 классы бүтүп эле окуш керекпи же 9 классы бүтүп дагы окуса болобу дейт. Мына 9-тун базасы менен дагы кабыл алсаңыздар болот. Ооба, 9-тун базасы менен бизде колледждерибиз бар. Ошо колледждерде деле ушу IT тармагындагы багыттарды даярдайт. Компьютерлерди оңдоо, ичиндеги аппаратураларынан бери, электроникасынан бери кылган нерселерди ушу 9 класстан баштап деле үйрөтө берет. Бул программирование айтинин бир өзгөчөлүгү ушуда доступ кенен да. Өзүңүздөр айтып атасыз, неберелерибиз деле мектептен деле чукулап отуруп эле эмелерди кызыга беришет. Анткени бат үйрөнүшөт, оңоюраак да, башка татаал сабактарга караганда. Демек, колледждерде 9 классын бүтүрүүчүлөр барса, компьютерлерди оңдоп түзөөнү дагы окуп үйрөнсө болот экен, э? Анан эми сиздердин кафедра боюнча сурайын, колдонмо математика жана информатика боюнча айтып бересизби? Эми ошо колдонмо математика жана программирование дегенибиз, бул мунун мүмкүнчүлүгү программисттерге караганда кененирээк. Себеби математикалык логика деген бар,
математикалык ой жүгүртүү, анализ дегендер бар. Коюлган маселенин аркы бер жагын өлчөп бычып туруп, анан кийин иш баштай туруп, эмне болоорун билип туруп анан баштайт да. А программисттерде болсо коюлган маселени ошону гана аягына чыгарыш керек болуп калат да. Бул прикладдык математика жана информатиканы бүткөндөр бул оор жана кыйын маселелерди талдаганга болот. Ошон үчүн көпчүлүк учурда жумуш берүүчүлөр жөн эле программист болуп диплому турса, жана программист математиктин диплому турса, приоритетти бияка беришет да көбүнчөчү. Анткени себеби булар бат үйрөнөт. Жалаң эле математиканы эмес, каалаган багыттагы керектүү задачаларды бат эле үйрөнөт. Ошол эле программированиядан башка ар бир экономикадагы, медицинадагы, анткени себеби бат логика жана анализ, закон ченемдүүлүктү бат кабыл алып, ошону модельдегенди үйрөнөт да. Анан сиздердин окуу жайы дуалдык система менен, дуалдык билим берүү системасы менен окутат го. IT тармагында дагы ушул дуалдык окуу берүү системасы менен окутасыздарбы? Анан мына ушул система менен окутканда сиздерде бүтүрүүчүлөр 3-4 курстан баштап эле жумуш менен камсыз болуп, анткени баягы жеке менчик же болбосо мамлекеттик ири компаниялар менен иштешет турбайсыздарбы? Анан балким IT тармагында дагы ошол окууну бүтө элек болсо дагы баягы күчтүү, дарамети бар студенттер болсо, алар жумушка кабыл алынган учурлар болобу дегеним. Жакшы. Окуу менен ишти чогуу алып кете алабы деген. Биринчи дуальный образование деп атканыңыз бул туура. Азыр көпчүлүк окуу жайларда техникалык өзгөчө. Ошо дуальный мындай жарым-жартылай аудитория, жарым-жартылай ошол жактын базасында окуп тажрыйбасын жогорулатуу болот да. Анын өзгөчө IT-де жеңилирээк деп атпайбыз. Анткени себеби IT-ге экономиканын бардык тармагы азыр аралашкан, азыр санаа иликтештирүү болгондугуна байланыштуу ошол эле айыл чарба болобу, жеңил өнөр жай болобу, медицина болобу, баарына тең азыр IT-нин санаа иликтештирүү технологиясы өтө керек болгондуктан ошо биздин бүтүрүүчүлөр ошо 3-курстан эле орун таап алышып иштеп, особенно бардык эле менин өзүм кафедрабыздын тажрыйбасына караганда былтыр 260 бала келди биздин кафедрага. Мурун 15-20-30 эле келчү да. Анан азыр карабайсыздар, азыр балдар кайсыл кесипти тандаш керек, тандап алгандан кийин эмне болуп жумуш табам ошондойго карата анан келишет экен. Анан ошон үчүн биздикилер бүтүп атканда эле 100% болбосо бир 99% баары жумушта иштеп кетишет. Ага, менде суроо, негизинен бүтүрүүчүлөрдүн эң орчундуу суроосу десем болот. ЖРТдан алган балл окууга тапшырыш үчүн, политехке тапшырыш үчүн канча болуш керек? Жана ошондой эле ушул биринчи суроого жооп бере бересиз, экинчи суроону эстей коюп. Албетте жогору болуш керек. Албетте жогору болуш керек. Мисалы өзгөчө биздин кафедрага келгендердин баарынын эмелери, жыйынтыктар өтө жогору. 230-дан кем эмес, 200-ден ошондойлор келишет да. Анан бюджеттик орунга өтө албай калгандардын, мисалы ошо контракт канча болуп калды азыркы учурда, контракттын эсеби, баасы канча болуп калды ошол боюнча? Былтыр, мисалы былтыр биздин мамлекетибиз ошо IT тармагына аябай көп көңүл буруп, ушунчалык көп бюджеттик орун берди. Мисалы мурун бизде 10-15 эле бюджеттик орун болсо, былтыр 150 орун келди бюджеттик. То есть IT багытындагы жагына аябай көп бюджеттик орун берилип атат. Демек мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот да. Мүмкүнчүлүк 2-3 эсе көбүрөөк болуп калат. Ага, эми сиз азыр өзүңүз айттыңыз, эми биздин кафедранын студенттери 3-курстан баштап эле жумуш менен камсыз болуп, баягы кайсыл жакка барып иштейм деген көйгөй жок болот депчи. Анан ошол сиздердин бүтүрүүчүлөр кайсыл тармактарда же кайсыл ишканаларда, кайсыл жактарда иштеп атышат? Биздин студенттердин көйгөйү эле ушул экен. Менин балам дагы 9-классты бүтүп атат. Анан кайсыл окуу жайга бараарыбызды билбейбиз, кесип тандай албай кыйналып атабыз да. Анан мен азыр түшүнүп калдым, окуучулар мынтип тандайт экен. Бул факультетти бүтсөм эмне болуп иштейм, каяка барып иштейм деген эле суроону
беришет экен да, кайсыл окуу жайга барсаң дагы бул факультетти бүтсөм каякта иштейин деген суроосу болот экен. Мен ушу биздин бүткөн эле балдардын иштеп аткан жерлерин айтып берсем, бул көбүнчө ушу финансы анализ жагында иштешет, банкта иштешет, анткени баардык кайерде жалаң IT менен иштешет, ушу программист, разработчик болуп иштешет, илимий жагынан да иштешет, илимий жагы техникалык илимдер деп коет, ошол жактан математикалык модельдерди түзүп прогноздогондорду иштешет, дата аналитик болуп иштешет бизде. Азыр көп жерде ошо дата аналитик дегендер азыр ошолордун айлыгы көбүрөөк болуп баратат башкаларга караганда. Мисалы ушундай да эми иштей жактар. Агай негизи баягы бүтүрүүчүлөргө же бүтүрүүчү ата энелерге түшүнүктүү болсун, дуалдык билим берүү системасы деген өзү эмне? Дуалдык билим берүү деген бул практикалык көбүрөөк айкалыштырып берүү. Мисалы илгери бизде мектептерде эсиңерде барбы жокпу, мектепти бүтүп атканда уже дагы бир же тракторист, же шопур, же кийим тигүүчү, же бирдеме кылып даярдап чыкчу да. Ал деле ошо бир дуалдык менен бир үлгүсү деп ойлойм да. Азыр болсо ошо иштеп аткан мисалы биз IT тармагын тандаса, ошол эле бизде IT компаниялар өтө көп. Ошолордун тапшырмалары менен, ошолор менен айкалышып сабак өтүшөт. Могу жалаң IT компаниялар менен биздин институт маалымат технология ошо жалаң IT компаниялар менен өтө тыгыз. Мына бул быйыл чоң алар жыл сайын форум өткөзүшөт да. Форум өткөзүп, кайсы жакта IT жакшы берилет деп. Ошондо ушу биздин маалыматтар технологиясы быйыл ошо биринчи орун алды. Жалаң IT компаниялардын жүргүзгөн анализи боюнча, конкурстары боюнча, олимпиадалар көрсөткүчтөрү боюнча. Анан, значит, алар менен тыгыз байланышта деген сөз да. Алардын барып, алардын компанияларында, алардын мугалим иштер бизге келип сабак беришет, ошо иштеп аткан IT компаниянын эмелери бизге да келип сабак берип үйрөтүп турушат да. Ага, ички ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп, мына ушундай биздин түз эфирге келип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө кыска кайрылуу жолдоп атсаңыз болот. Балким биздин бүтүрүүчүлөргө дагы келиңиз. Ошо мен кыскача айтып өттүм, эми өтө жооптуу мезгил болуп турат, ата энелери дагы, балдар дагы өздөрү каяка барам деп турат. Ошондо адашпаш керек. Анткени себеби адашып алсаң убакыт турасың да. Бир жыл окугандан кийин билип алып, бул меники эмес экен деп кетип калбаш керек да. Азыр искусственный интеллект деген бар. Ошондон сурасак ал дагы айтып берет. Анан анализдеш керек, кайсыл факультет, кайсы бүтүрүүчүлөр каякта иштеп атат, кандай айлык менен иштеп атат, жумуш табабы, таппайбы деген критерийлерге көңүл бурса, адашпайт деп ойлойм да. Туура. Чоң рахмат. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайынын маалымат технологиялары институту, ошондой эле колдонмо математика жана информатика факультетинин кафедра башчысы Мураталы Жумабаев агай менен чогуу биргеликте маек курдук. Бул окуу жай дуалдык системасы менен окутат экен. Дуалдык система деген ошол кайсыл бир ишканалар менен чогуу биргеликте практикалык сабактарды көбүрөөк өткөрүүгө аракет жасашат экен. Демек сиздер кечке эле теорияны окуп эле, жазып эле отура бербейт экенсиздер. Эгерде бүтүрүүчүлөр угуп жаткан болсо, биз болсо улантабыз дагы кайрадан эфирден кийинки кафедра, кийинки институт менен мына ушул жерден кайра баарлашабыз. Бүгүнкү темабыз жалаң бүтүрүүчүлөргө арналат. Бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар.